Эгерде чек ара маселесин чечпей турган болсок, анда элдин баары ал жерден көчүп чыгып кетип, адам калбай калат эле. Адам калбай калган жерге бирөөлөр кирип келип, менин жерим деп ээлеп алышы, бул турган эле иш болчу. Ошол учурда мен жеке өзүм дагы чек арага барып чагылдыргам. Түшкө чейин эле бирөөнүн үйүнөн тамактанганбыз. Түштөн кийин барсак, ал кетип калыптыр Бишкекке. Бала чакаларын жөнөтүп, ушундай кырдаалды көргөнбүз да. Демек, бул маселе акыры келип, чек араны өзүңө пайдабы, зыянбы, же эки жакка тең, бирдей пайда эки жакка тең зыян болобу, кандай болбосун чеч деген маселеге такап койду. Ошон үчүн мындай, балким бул маселе буга чейин чечилсе болмок. Раз чечиле турган жолу бар экен, 10 жыл мурда чечилсе болмок, 20 жыл мурда чечилсе болмок, жок дегенде 5 жыл мурда чечилсе болмок, адамдар өлбөй калат эле. Бирок аягы ушундай, ушул кан төгүлүү менен мажбурлады да. Чечпей койсо дагы да көп адамдар мүрт кетмек ал жерден.